Салам достор, жаңы бир платформа чыгыптыр, бирок бул долларга платформа экен. Риск бар албетте, себеби веб тарифтер дегенде эле сразу биз жанагы алдар көсө деп коелу, ошолорду элестетишибиз керек болуп калды. Бул жерде мен рекламага тартып жатам, ошондой эле силерге дагы маалымат берип жатам. Мындай сайттар болбойт депчи. Бул жерде мына веб тарифтери бар экен. Минимальный сумма $9 $19 чейин экен, жана доход $4 $8,5 чейин болот экен минималдуу түрдө. Эми бул жерден если биз $9 пополнение кыла турган болсок, ушул жерден бир адрести тандайбыз дагы, Web20 деген тандай турган болсок, ушуну басып туруп, бул адрести скопировать этип, андан кийин бул жака биз $9 салып алабыз. $9 салып алгандан кийин бизге веб тарифи ачылат бул жактан. Веб тарифи ачылгандан кийин анан биз неме кылабыз? Бул тарифтин немесин заданиясын аткарышыбыз керек да. Мына купить сейчас дегенди басып, ушул жака сумма $9 деп жазабыз. Бул жака пароль жазат экенбиз. Пароль мен койбодум эле да. Старт басып эле киргем да, кайсы парольду жазам ошондо. Билбейм, бир пароль коюп көрөйүнчү. Неправильный пароль безопасности дейт. Анда барабыз дагы бул жактан пароль коюп алайлы, изменить пароль дегенди басып, бул жерден биз өзүбүз пароль түзүп алабыз. Бир парольду жазабыз дагы, аны астына дагы кайталап жазып, подтверждать деген баскычты басып алабыз. Эми изменить пароль кылыштын кереги жок деп ойлойм. Эми проект деген жерге киребиз да, купить сейчас дегенди басып, бул жерге $9 деп жазабыз жана бул жерге азыркы парольду жазабыз. Покупка прошла успешно дейт. Эми бул жерден карай турган болсок, $4,5 10 күн бизге иштеп берет деп атат да. Эми зачем бизге күнүнө $4,5 төлөмөй эле турабы? Ошондуктан булар бир төлөйт да, экинчи, үчүнчүсүндө ой бар. Анан анияка ойно дейт да, мындайча айткандачы. Азыр $4 чыгарууга коеюн. Терс USDT Web20 менен чыгарсак болот экен. Еще неме болот экен, мында комиссия бар экен. Элестеткиле, $4 өзүнчө эле кармата коюшпайт да булар, туурабы? Азыр адресибизди алалы. Азыр. Ой, азыр. Булар дагы видео тартып атканда баштайт да. Как будто мен 2 саатка жок болуп кеткенсипчи. 3 мүнөттө болник. Боптур, аз барам, турчу 1 мүнөт. Подтверждать деген баскычты басабыз. Вывод средства успешно болуп кетти. Эми команда деген жерден биз реферальный ссылкабызды алсак болот. 1, 2, 3 уровеньдер үчүн төлөп берет экен. Азыр дедим го. Азыр бул жерден көрөбүз. Мынакей идет обработка деп турат. Ушул жерден бат эле түшөт экен чындыгында. Так. Комиссияны олчойт эле кармада. Бети жоктур. Вообще-то мындай сайттарга иштебей эле койгула. Кайран акча болот. Көрдүңөрбү? Комиссияны канча алган? $4 чыгарсак, бизге 2 иште. $1.2 комиссия кармайт экен. Ана сага. Болбойт да, ошон үчүн бул сайттарды болбойт деп какшаганым ошондон.